Кыргызстандык фермерлер кооперативдерге биригип же кластердик өнүгүүнү тандоо менен арзан насыя алып тез бутка турса болот. Мисалы айыл чарбазыктарын кайра иштетүү тармагында ири кластердик уюм болуп бириккен фермерлер 150 миллион сомго чейин 6% насыя ала алышат. Насыя 6 жылдык мөөнөткө берилип, алгачкы 2 жылында фермер бутка туруп алыш үчүн төлөм жагынан каникулу бар. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан агродиалог форумунда айтылып, өнөктөш издеген фермерлер менен өндүрүүчүлөргө мык таяныча түзүлдү. Бизде баягы айыл чарбасы мелкотоварный болуп, майда чарбалар болгондон кийин чоң көлөмгө бир сортто, бир айылдан бир сортту бир баягы экспорттук көлөм чыгарыш үчүн ошо класстерлерге, кооперативтерге бериш керек. Негизи эле сатуу маселесин чечүүдө ушул кооперативдер, класстерлер аябай чоң роль ойноп атат да. Мисалы биздин чоң агрегаторлор бар, өзлөрү келип үрөндөрүн берет. Жакшы сорттордун баягы неметкенчи, анан кайра фьючерский контракт менен уже фиксированный фермерлер каяка сатабыз деп башына урутпайт, ошол агрегаторго барып саткан толтура мисалдар жаралды да акыркы 3 жылдачы. Ошол эле корнишон бадыраңдар, ошол эле томатный пастага кетип турган помидордун түрлөрү, кант кызылчабыз эч ак эле ошондой система өткөн. Мына ушунун баары кластердик өнүгүү да.